Kimnin аты Muhammad болса, бұны ұғып қойсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кимдин үй бүлөсүндө эркек уул бала төрөлсө, жана мен урмат сыйымды кылып, азыр кумир деп който, кумир тутуп Muhammad деп атын койсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, аны кыямат күнүндө ошол Muhammad деп коюлган атындагы баланы дагы, анын ата энесин дагы шафаат кылууга жардам беремин дейт. Muhammad саллаллаху алейхи вассалам. Эң акмак адам ким десеңиз, Пайгамбарыбыздын аты чыккан учурда салават айтпаган адам эң акмак адам. Ошондуктан Muhammad деген учурда саллаллаху алейхи вассалам деп салаватты сөз түрдө айтышыбыз керек. Анан бул ысымдагы Muhammad деген аттууларды сен деп чакырып болбойт. Атын кыскартып болбойт. Муха деп кыскартып алышат, чымын деп. Муха дегенге болбойт. Muhammadты толук түрдө Muhammad деп ысымын айтыш керек. Сен деп болбойт. Сиздеш керек, урматташ керек, сыйлаш керек. Анан ошол атка ылайыктуу дагы болуш керек. Кимдин аты Muhammad болсо, куттуктайбыз. Анан ушул ысымга басым жасашыбыз керек. Эркек уулдуу болдукпу, Muhammad деп коелу. Бул эң ыйык аттардын, мен ойлойм, эң ыйык ат деп. Мен үчүн мага да эң жаккан ысымдардын ичинен бул Muhammad.